Кутман окушок, күнүңүздөр менен биздин YouTube каналыбыздын жалпы көрөрмандары жадыраган жаз айынын сонун күндөрүндө кайрадан сиздер менен жолугуп жатканыбызга чын жүрөктөн кубанычтабыз. Бизде дагы бүгүн сонун коногубуз бар. Ким дей турган болсоңуздар, маданияттын мыкты кызматкери, актриса, ырчы жана ошондой эле тикмечи, дизайнер эжекебиз. Сайра Момунбай, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутман күнүңүз менен. Маанайыңыз кандай? Эң сонун. Биз сизге берелдеген алгачкы эле суроолорубуздун бири, негизи көп кырдуу талантсыз, театрда дагы ойноп жүргөнсүз учурунда, ырчы катары да таанып калганбыз. Негизи эле ушул кесиптериңиздин кайсынысы сиздин жүрөгүңүзгө жакын? Мен негизи муну бул жакшы, бул анча эмес деп бөлбөйм. Негизи мен Кудай Таалам берген өнөр болгондуктан мен баарысын тең өзүмө жакшы кабыл алам. Бирок негизи бала кезимден мен аябай эңсеп баягы эңсеген кесибим бул ушу ырчылык, актрисалык кесип. Анан кийин бул кол өнөрчүлүктү мен өзүмдүн ата бабамдан калган, апамдан, энемден кандан канга өткөн, муундан муунга өткөн кесип деп айтсам жаңылышпайм. Мен муну баягы биринчи хобби катары сезчүмүн да. Азыр менин үчүнчү кесибим болуп калды. Бул дагы мага өтө жакын. Мен сахнага чыккандан дагы, роль ойногондон дагы кандай рахат алсам, бул кол өнөрчүлүктө дагы бир жумушту бүтүрүп алсам, бир жакшы жумуш бүтүрүп алсам, ошондон да рахат алам да. Ошону жасап атканда кыялданып, мындай болсо экен, тигиндей болсо экен, ошо жасатып аткан, кие турган кардарга жакса экен, ошонун купулуна толсо экен, анан ошореки купулуна толуп эле тим болбой, ошо ар бир кийген кийимдер ар бир адамга ошо жакшылыктарды алып келсе экен, ийгиликтерди алып келсе экен деп ушундай бир тилек кылып анан кийин кармайм да ар бир жумушту. Анан менимче мен үчөөнү тең бирдей көрөм деп ойлойм. Бирок дагы эле болбой эле ошо сахна мени көбүрөөк тартат да. Себеби дегенде баягы көпкө чейин ушу ишканадан чыкпай калганда мен бук болом, чын айтканда. Анан сахнага чыгып, же болбосо бир киного тартылып, чыгармачыл адамдар менен аралашып, баарлашып, мындай бир жүз көрүшкөндө мен кадимкидей эс алып, мындай бир энергия алып турам. Деген менен акыркы жылдары сизди чыгармачылыктан эмес, ошол кол өнөрчүлүк тарабынан көрүп калдык дейбиз. Анан баягы өзүңүз да баса белгилеп кетпедиңизби, чыгармачылык адамдарга бир сүйүү менен жасайм деп. Мүмкүн сиздин формаларыңызды кийген атактууларга ийгилик алып келүүнүн сыры да ошондо болуш керек. Эми баягы мен ойлойм мындай бир кээде баягы мындай совпадение болуш керек деп да коем да. Анан кийин бирок негизи ошо ар бир нерсени мындай жасап аткан нерсеңди мындай бир өзүңдүн дитиңди коюп, ошого жакшы нерселериңди арнап, жакшы мындай бир ниет менен жасасаң, ошонун үзүрү болот дейм да. Анан кийин чын айтканда мен ар бир кардарга айтам, биздин кийимдер акчолтой болот деп. Анан кийин баягы чындап айтканда мындай көп ырчыларыбыз чет мамлекеттерге барып, чоң сыйлыктарды алып келген учурлар аз эмес. Анан кийин жакшы жетишкендер толтура да. Анан өздөрү деле айтып калышат. Акындардан дагы бир бала айтып калат да, Асылбек Маратов. Анан ал дагы ошо көп мындай бир эмелерден жеңип келди да. Анан кийин эже мен ушу сиздин костюмуңузду төлгө кылам дейт да. Анан ар бир мындай бир мелдештерге ушундай барганда мындай жаңы костюм тиктирип кетет да. Анан кийин бул дагы мен үчүн бир өзүнчө мындай жакшы нерсе. Чын айтканда мен көңүлүм көтөрүлүп калат. Ар бир кардаранда мактоо сөздөрдү, мындай бир жылуу сөздөрдү уксаң. Анан мага да мындай өзүнчө бир жакшы нерселерди алып келет. Андай адамды кубантып атсаң, кубанып аткан адамдан сен да жакшы жылуу энергия аласың да, мен өзүм да кубанып калам. Эң сонун көп жылдык тынугудан соң баягы экранга кайра жарк этип чыга келдиңиз, Чоочингиси тасмасы аркылуу. Сунуш ким тарабынан болду? Сунуш болсо ошо мага баягы күтүсүз жерден эле Айжан деген кызыбыз чалып калды. Ошо кино индустрияда өзү актриса. Жаш анан кинодо баягы жардамчы болуп, ошо иштеп жүрөт. Мындай бир анан Айжан чалып калды, эже бир ушундай киного келип кетесизби студияга деп, анан Сүйүн Откеевдин студиясына деп, анан макул барайын дедим. Анан барсам Сүйүн өзү тосуп алды. Анан
кандай роль экенин айтты ошо чочун кишиде ушу Толкунбектин апасы деп. Анан кийин негизи бул ролго Талайкан Абазова чакырылган болчу. Анан кийин Талайкан эже болсо ошо көп мындай бир поездкалар болуп атат, фестивалга кетип атат. Анан ал учур биздин баягы съемка боло турган пландаган күнгө туура келбей калат экен, эже чет жакта болуп калат экен деп. Анан кийин макул дедим, мындай гонорарына да караган жокмун. Анан чын айтканда мен кино десе бүт жумушумдун баарын таштап коюп анан кийин кете берем да. Анан баягы сентябрдын мынчасында деп число айтылган болчу. Анан кийин күттүм, анан сценарий жибересиңби сүйүн десем жиберем деди. Анан бирок өзү колу бошобой калды окшойт, сценарий деле келген жок. Анан кийин ага чейин анда мен өзүм мындай тааныша берейинчи дедим, мен чочун кишини окуган эмесмин да. Анан аудио книганы таап алып туруп анан уктум, баягы иш жасап отуруп эле анан кийин уга бердим. Анан мындай аял турбайбы, ушундай жакшы аял экен, акылдуу экен деп ошонун баарын тааныштым. Анан кийин баягы убакыт өтүп кетти. Киного баягы съемка баланчасында болот деген күндөн болгон жок. Убакыт өттү. Анан бир топ эле убакыт өтүп кетти. Анда Талайкан да келип калды. Анан кийин Талайкан келип калды. Демек өзү тартыла турган болуп калыптыр анан деп ага деле капа болгон жокмун. Анан жумуштарым бар болчу, заказдарым. Аны менен алектене бердим. Анан бир күн эле түн ичинде саат канчада экенин билбейм, бир 14дөгү же 8дердеби чалды. Айжан чалып, эже эртең менен таңкы саат 6га съемкага келип калыңыз. Съемка болот, биз чогулуп алып студиядан кетебиз. Анан деп эле дендар болуп эле мындай күтүлбөгөн жерден болуп калды. Анан Сценарий келе элек сизге. Сценарий келе элек. Анан кийин мен ойлодум, Талайкан тартылып аткан болсо, демек мени баягы көңүлү калбасын деп, анан ооруп калбасын деп мындай бир ролдорго кошсо керек деп койдум да. Анан кийин макул дедим. Анан кандай кийинип барам, эмне кийимдерди алып барам, кайсы ролго барам десем, эже баягы эле өзүңүздүн ролуңуз бекеген деди. Деп эле анан баягы кийимдерди чогултуп алып эле барып калдым. Анан кийин ошо андан бир кийим жарады. Анан кийин ошол кийимимди кийип алып, анан ошо биринчи күнкү съемка болду. Анан баягы өтө убакыт алыс болуп, чыгармачылыкка мындай кичине мындай алыстай түшүптүрмүн да. Анан кийин биринчи күнү кичине чындап айтканда мындай бир ошо мындай бир агымга кире албай, кичине мындай бир ыстай болотум да, мындай өзүмчө жүдөп. Анан экинчи, үчүнчү күндөрү анан кийин баягы агымга кирип кеттим да. Анан кийин кыйналган жокмун, баардыгы жакшы болуп кетти. Байкаганыбыз, кинодо жараткан ролдоруңуздун дээрлик көпчүлүгү энелердин ролу экен да. Анан кайсыл өзүңүз эне катары, кайсыл энеге өзүңүздү окшоштурасыз? Мен негизи ушу чочун кишидеги каарманыма деле окшошмун. Мындай карасам, Боз салкында Сагындын апасы, ал деле мага окшош. Анан мен негизи өзүмдүн мүнөзүм эле ушундай. Өзүм жумшак, боорукермин. Анан балага дагы мындай бир мээримдүүмүн. Анан жакшы эне болушум керек деп ойлойм. Негизи театрдан дагы мен ойноп жүргөндө көбүнчө оң кармандарды ойнодум да. Ал кезде бир ыйлай берчүмүн да. Ушу трагедияларды көп ойнодум. Жалаң эле ыйлаган ролдор туш келип калчу. Бул кинодо болсо мындай бир акылдуу, мындай бир токтоо, орбасырыктуу апалар туш келип атат. Анан негизи өзүм эле ошондоймун да. Мүнөзүмө ошо жакын болгондуктан да мүмкүн мага жеңилирээк болду болуш керек да ойногон. Жакшы. Эми агай жөнүндө эскере кетели. Агай аябай мыкты композитор болгон дегендей. Анан эки чыгармачылык кишинин кантип жолугушуп калганы баардык көпчүлүккө кызык болуш керек. Ошол жөнүндө эстейли. Таанышкан күндөрүңүздү. Эми бул нике кайып деп айтсам жалганышпайм. Баягы сүйлөшүп жүрүп деле экөөбүз бирибиз менен үйлөнбөсөк өлүп калабыз деген күндөр деле болуп туруп деле анан кийин үйлөнбөй калган жаштар болот эмеспи. Анан кийин биз экөөбүз мындай жигит кыз болуп деле сүйлөшкөн жокпуз. Анан бирибизди көрүп калдык. Анан мени жактырып калып эле анан кийин ала качып кетишти. Ошентип ала качып эле анан кийин үйлөнүп калдык. Бирок мындай жаман үй бүлө болгон жокпуз. Турмушта баягы ачуу таттуу ысык сууктар болду, кыйналыштыктар болду, жокчулуктар болду. Анын баарысына чыдадык. Ошонун баарысын
чыдап үй бүлөнү бузган жокпуз. Жакшы, менимче жакшы бактылуу үй бүлө болдук деп ойлойм. Демек, баягы бир көрүп сүйүп калуу дегенге ишенет экенсиз да? Эми баягы Аксаткын менен Кулмурза деген спектакльде Аксаткынын ролун ойноп калгам. Ошондо дагы ушундай бир жери бар да. Башка бирөөгө кудалап берип атса, тиги кыз башка Кулмурзаны сүйөт дагы, анан кийин аны өзү айта албай, анан жеңеси айтып келет агасыначы, биздин кызыбыздын көңүлү башкада экен, сүйбөйт экен десе, анан кийин айтат, агасы айтат да, сүйбөсө сүйүп кетет деп, ушундай бир жери бар да. Анысың артындай баягы жашоо баягы бириккенден кийин, баш кошулгандан кийин эми жашоо ар кандай да, баягы сүйүп үйлөнгөндөр деле ажырап кетип атпайбы, орто жолдо баягы чыдабай кетип атышат тоскоолдуктарга. Анан кийин баш кошкондон кийин баягы мындай оюңар бир болсо, көз карашыңар бир болсо, алдыга койгон максаттар бир болсо, анан кийин бир үйдөн тамак жеп, бир үйдө жашап, бир казандан тамак жеп аткандан кийин баягы адамдардын мүнөздөрү, ой пикирлери өзгөрөт дагы, анан кийин бир бүтүнгө келет экен да. Анан биз ошондой болдук деп ойлойм. Сөз дегенде чыгармачылыкта экөөбүз бири-бирибизди толуктап турчубуз. Чынын айтканда Азат обон жазса, мен сөз жазчумун. Анан кийин менин сөздөрүм, мен кээде баягы сөз жазып койбой адатым бар болчу да, анан кийин азыр жазбай калдым. Анан ошолорго Азат обон чыгарып калчу. Анан кийин Азат чыгарган обондор биринчи мага угузчу, Сайрам Можер мону угуп көрсөң деп. Анан кийин мен угуп көрүп, мен оюмду айтчумун, Можер моундай кылсаң болот экен, Можерге бул жетишпей атат, жоксо бул жерин ашыкча болуп атат деген баягы ой пикирлеримди айтчумун да. Анан ошентип баягы чыгармачылык экөөбүздү мындай бир жакындаштырып, чыгармачылык бириктирип, журулуштуруп койду болуш керек деп ойлойм да. Анан баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деп да айтып калат. Мен чын айтканда бойдок кезимде айтчумун, театр менин жашоом, театр менин биринчи орунда турат деп. Меники тескерисинче турмушка чыккандан кийин театр экинчи планда калды дагы, биринчи планда меники үй бүлө туруп калды да. Деген менен эки чыгармачылык бириккен менен баягы Азат агай бир учурларда театрда иштебеңизге каршы болгон экен. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз, бул каршылык? Ал башында биринчи баягы үйлөнгөн учурда Кочкордон кетпейсиң, анан кийин театрга барбайсың деген болду да. Анан кийин мен бирок мен театрга барбасам болбойт, мен анда өлүп калам дедим. Театрсыз жашоом жок деп. Анан кийин ошентип бир-эки ай кыйналдым. Анан кийин барбайсың деп эле жибербей коюшту меничи, баягы отургандан кийин. Анан биздин башкы режиссерубуз Нарын театрында иштечүмүн да ал кезде. Алмаз Сарлыкбеков деген баягы чоң көрүнүктүү менин устатым дагы болчу ал киши. Анан ал киши ошо Кочкорго келип калып, анан Азат чакырып алып анан айтыптыр, сен менин жакшы актрисамды алып кетип калдың. Анан кийин сен ал кыздын бактысына балта чаппагын, талантына балта чаппа. Сен андан көрө бизге келгиниң, ошондой эле ансамбль түзүп беребиз, ошондой эле сени музыкант кылып алабыз, экөөңөр бир жерде иштейсиңер деп. Анан кийин аябай отуруп алып, анан акыл насаатын айтып, ынандырыптыр. Анан келип, анан кийин мындай Алмаз байкеге жолуктум, Алмаз байке келиптир деп калды. Анан ошондой бир мындай кандайдыр бир өзүмдүн атам келгендей болуп сүйүнүп, мен Алмаз байкени көргөн жокмун да, ошо Алмаз байке менен сүйлөштүм, ушинтип айтса сүйүнүп бир башкачамын да. Анан кийин ошону менен анан кийин бардык театрга, барып Азат дагы биздин театрда иштеп калды. Анан Алмаз байке кайра бияка Борборго кетти, Нарын театрынан. Анан Борборго келгенден кийин кайра экөөбүз тең анан бер жака алып алды да. Анан ошондон баштап ошо 92-жылы Азат келген театрга. Анан мен баягы ал кезде кош бойлуу болчумун, төрөп алып, анан кийин кийинки жылы мен келдим. Анан ошентип экөөбүз Түз театрында иштеп калдык. Анан каршы деле чыккан жок мен сахнага чыкканыма, мындай ролду ойнобо, тиңдей ролду ойнобо деп деле мага мындай бир каршылык көрсөткөн жок. Себеби дегенде баягы өзү чыгармачыл адам болгондон кийин тоскоолдуктар болгон жок чынын айтканда. Анан бир гана баягы өзүнүн мындай бир сунушун киргизди. Баягы киного тартылып калган учурда жеңил желпи киного тартылба Сайра деп эле.
Анан кийин чын айтканда жеңил желпи кинолорго деле чакырык болгон жок. Мен тартылган кинолордун баары эле мындай бир кичинекей роль ойносом дагы мындай бир жакшы, олуттуу, мындай салмактуу фильмдерге түштүм деп айтсам жаңылбайм. Жакшы. Кайра эле ошол эмеден ашпайлы кайын журт кандай кабыл алды артист келинди? Эми артист келинди Азат өзү чыгармачыл адам болгондон кийин менин мындай ишиме тоскоолдуктар деле болгон жок. Башында баягы мен биринчи барганда ошо ала качып алган учурда биз гастроль менен бараткан болчубуз. Анан кийин ошондон бир көпкөлөң кыздын ролун ойногон спектакль менен жүргөндө Бозбойдок дегенде Электра Джулия деген бир көпкөлөң шаадык кыз, кыргызча билбеген, тамеки чеккен, ушундай бир мындай бир ачык чачык кийимдерди кийген ушундай кыздын ролу болчу да. Анан баягы мени ала качып отургузуп койгондон кийин спектакль болбой калды. Анан концерттик программа менен жүрүштү. Анан центрда баягы Бозбойдок деп афиша илингенден кийин ал спектакльде ойнош керек болчу. Анан кийин чыгууга туура келди. Анан ошол учурда анан кайнагам каршы болду. Чыкпайсың, барбайсың деп. Анан кийин бирок тиякта мен жумушумда. Анан кийин мен жалгыз мен үчүн баягы бүт бригада же театр аксабаш керек да. Анан кийин ошентип отуруп анан Азаттар өздөрү мени уурдап алып чыгышты үйдөн алып чыгып, анан кийин биз баягы кеч келип калдык, элдин баары эле зал толуп тура, аншлаг. Анан кийин кирдим, баягы жол салынган боюнча эле келип, анан чачтарымды суксайтып, анан кийин тиги баягы жынды кыздын образына келдим дагы. Анан кийин шорты кийген, мондай бир ачык тиги топик кийген, ушундай болчу. Анан кийин баягы Азат үйлөндү эле. Азат деле Кочкордо баягы белгилүү адам да. Анан кийин баягы аялын көрөлчү дегендер көп болсо керек да. Анан кийин эле баягы сахнага чыкканда эле баягы жарым жылаңач болуп эле саксай эле көз баштар моундай төрт көз болуп эле чыгып калса эле дегендей неме болду да. Ушундай мага неме сезилди. Анан кийин баягы эми сыр бербей эле анан кийин баягы образыма кирип эле ойнодум. Баягы кандай ойногон болсом ошондой эле ойнодум. Анан кийин эртеси күнү анан кайнагам көрдүм сенин ролуңду деди. Анан кийин чыкпайсың, барбайсың деп салды. Экинчи күнү дагы спектакль болчу. Анан экинчи күнгө жибербей койду. Анан экинчи күнү концертный программа менен эле анан кийин концерт берип калышты. Анан кийин көлгө кетмек болчу. Анан ошол бригадада Майя деген кыз бар болчу. Дагы анан кийин ошол кызды даярдап, вод кылып, анан кийин ал кызды анан кийин ролго кирип, баягы жаттаган чакты, образга кирген чекте анан кийин концертный программа менен жүрүп туруп, анан кийин ошол кызды ойноп кетти. Анан ошентип анан мен калып калдым бригадамдан. Анан бирок ошо жана Алмаз байке келип, анан кийин Азатты оюн баягы башка жака буруп, театрга алып келген ошо Азат байке, Алмаз байкенин үлүшү деп ойлойм да. Себеби чын айтканда мен жибербейм деп эле ошондо атчы да. Анан айткам мен болбой эле баары кетип калам деп атып, анан кийин ошо Алмаз байкенин күчү менен келип калдым. Анан жана агай композитор катары жүздөгөн сонун хит оондорду жаратпадыбы? Ырчы катары ошол башка аткаруучулар аткарган оондорду кызганган учуруңуз болдубу? Жок, мен кызганган жокмун. Себеби Азаттын ырларынан мен мисалы үчүн өзүм билем да, кайсырга алым жетет, кайсырды аткара албайм, кайсырды мен жакшы аткарам же кайсыр менин колуман келбейт. Анан мен мисалы үчүн өзүм деңгээлим жетпеген нерсеге мен аны мындай ага моюн сунуп бара албайм да. Мен өзүм билем кайсы нерсеге мен алым жетет. Анан мисалы үчүн жанакы Арман деп ырдабадыбы, деген Жанетта ырдаган ырды башка балдар да ырдап жүргөн театрда. Анан Денис менен ким Жанетта келип калды бир күнү үйгө, ошо жанагы Ысык көлдө фестивальга ырдайт элек, анан ушуну бериңизчи десе, анан Азат болбой атат да. Жок, муну деген тиги бала ырдайт. Анан мен ошого мындай берип койгом, анан убада берип койгом, анан мен кайра ала албайм деп атат да. Мен ошо убада берип койгондон уят болуп калат го деп. Анан кийин мен карап отуруп, анан кийин Жанеттадан мен ошону көрүп атам да, ырдаса Жанеттага аябай жарашып калды алар. Анан кийин
Аны ошол жерден болбой эле мен өзүмдүн сунушумду керсин Азат Жанеттага бергенин. Тиги ким ырдаганда, ал бала ырдаганда деген ал бир отклонение болгон жери бар да. Ошол жерден такыр эле тондон чыгып кетет да. Анан өзүн таппай жүргөндөн кайра келет. Анан кийин ал ырдаса бул ырың жоголот дедим. Бирок ал да анын да үнү жакшы, бирок эмнегедир ошол жерден өзүн мындай жоготуп ийет. Анан Жанеттага ушундай сонун жарашты. Жанеттага бер деп эле мен дагы туруп алдым. Анан Денис дагы айтыңызчы, ал Азат байкени көндүрүңүзчү деп анан ошол жерден туруп анан төртөөбүз анан үчөөбүз суранып туруп алдык. Анан кийин азчылык көпчүлүккө баш ийет, Азат бергиниң Жанеттага деп эле анан ошол жерден мейли деп анан берди. Жанетта ошол ыр менен жанагы баш байкени утуп алды, жаман болгон жок. Жанеттага сонун жарашты да. Анан кийин да бир Казакстандан да бир жакшы ырчы келиптир. Келип сураптыр да, бербей коюптур Азат. Анан ыйлаган боюнча кетти. Сен кызыксың го, берип койбойт белең дедим. Жанетта бияктан аткара бермек, аяктан Казакстандан алгыс аткара бермек. Багы бир жерде жүргөндөн көрө тиги сенин ырың тетияктан бери тааныла бермек да десем, мен ошо бербей койдум деп келип калыптыр. Анан кийин мен ошонусун туура көргөн жокмун да. Себеби дегенде баягы чыгарма болгондон кийин ар жерде аткарылыш керек. Бир эле мындай чектөө менен чектелбеш керек чыгармачылык. Эң сонун. Негизи биз билгени көп жылдардан бери чыгармачылыктын түйшүгүн тартып жүрөсүз. Бирок негедир тилекке каршы дейбизби, мамлекет тарабынан бир сыйлык бериле элек. Унун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Мен чын айтканда ушуга чейин мен ушу заслугага деле, наамга деле кызыкпаптырмын, чын айтканда. Анан кийин мен азыр алгым келип атат, себеби дегенде баягы чет мамлекеттерге барып калам, Түрксой менен көп жактарга барып калабыз. Анан кийин менден кичүү эле артисттер келет, Казакстандан келет, анан кийин эмгек сиңирген артист деп аталат. Анан кийин деселе анан кийин могу концерттерден деле, мисалы үчүн сиз эмгек сиңирген да, кээде баягы эмгек сиңирген артист деп дагы атап коюшат да, кээдечи. Анан андай эмесмин деп эле калып калчумун да. Анан кийин кийинки учурда анан оозуңда барды деп коем да мен аткаруучуларга. Анан баягы жашыбым келип калганданбы, же ошо баягы чет мамлекеттерге барып өзүмдөн кичүү эмелерди көргөндөн кийинби, анан кийин алгым келип калды азырчы. Анан кийин 2 жылдан бери документимди берип атам, тапшырып атам. Ушу 3-чү жылы быйыл кетет. Анан кийин ушул жылы баягы берсе алам, бербесе мындан кийин документимди да бербейин дедим да. Ушундай өзүмө мындай бир эме койдум, сөз бердим өзүмө. Анан кийин быйыл берсе берди, бербесе бүттү, аракет кылбайм дедим. Анан эл эмгегимди билсе болду, эл бааласа болду. Анан кийин билбейм, анан эми ал деле Кудайдын баягы буйругу, буйруган күнү буйрса берилип калат, буйрубаса берилбей калат. Ошо. Эми кызыңыз жөнүндө сүйлөшөлү, Акбермет. Азыркы учурда эмне менен алектенүүдө? Кызымдын ошо бир группасы бар, Тажи деген, ырбий дебедимби, би ансамбли бар. Анан аны дагы ошо жетектеп жүрөт. Өзү болсо хореографиялык жагын бүттү, Бешиналиева университетинен. Азыр болсо балдар детский творческий центрда иштеп атат балдар менен. Анан режиссерскийге да тапшырып алды. Быйыл 2-нчи курсту бүтөт. Анан бизден баягы экөөбүз тең чыгармачылардан болгондон кийин башында атасы юрист бол деп, юристтин да окуп бүттү, бирок деген ал дипломду алып келди дагы, ата мен юрист болбойм деди дагы, баары бир эле болбой эле бийге кетип калды. Өзү негизи бийге шыктуу болчу бала кезинен эле. Анан азыр болсо ошо режиссерскийге тапшырып окуп атат. Анан биз экөөбүз тең чыгармачылардан болгондон кийин баары чыгармачылыктан биз алыстата албайт экенбиз да. Чыгармачылыктын жолу негизи аябай татаал. Баягы көп учурда мындай бир аксап калабы, же мындай көңүлү калып калабы деп дагы биз мындай чыгармачылыктан чынын айтканда алыстаткыбыз келген да. Өзгөчө Азат анан кийин болбой эле чыгармачылыкты тандап алды. Анан мейли деп анан кийин колумдан келген колдоомду көрсөтөм. Кийин болсо кийим жагынан, моралдык жактан болсо моралдык жактан колдоомду көрсөтүп келатам. Анан кийин ошо азыркы учурда
Эми баягы биздин Кыргызда бой жетип калган кызга качан турмушка чыгасың, немере жетимди искесем деп кыйтып айтып калат эмеспи? Сиз да ушул таризди айтасызбы же тандоосун өз колуна койдуңузбу? Мен өзүнө койдум. Себеби дегенде баягы турмушка чык деп какшай берсең, анан бир күнү мынакей турмушка чыгат деген ушу экен деп эле анан кийин баягы жакшы билбей, жакшы түшүнбөй чыгып алса дагы, анан кийин өзүнүн адамын таппай калса дагы турмуштан кыйналып калабы деген ой менен мен өзүнүн гана тандоосуна койдум. Анан кийин баягы көздөн мончок жерде калбайт деген кыргыздын сөзү бар эмеспи? Анан багы бир күнү ачылат го деген ойдомун. Ошо кандай Кудайдан тилек кылсам дагы, дуа кыла турган болсом дагы ошо Кудайдан ошо кызымдын бактысын тилейм. Ошо кызыма бир жакшы өзүн түшүнгөн, бөпөлөп баккан, көңүлүн чөгөрбөгөн, баардык жактан колдоп турган жакшы бир адамды туш кыла көр, жакшы жерден Куда сөөгүп бере көр деп Кудай тааламдан тилейм. Анан Кудайым буйрса ошо кызымдын бактысы алдыда келатат болуш керек. Бири-бирин таппай жүрөт го. Экөө анан нике кайып болсо, анан Кудай буйрса бир күнү бир бага ачылат деп ойлойм. Эне катары ошо кызыңыз да тандоо болсо, Толкунбек же Султан деген. Сиз кимге берет элеңиз? Мен негизи буга же буга деп айта албайм, себебинде мен кызымдын өзүнүн тандоосуна коем. Кайсы кызымдын жүрөгү кайсы адамга, кайсы адамды тандаган болсо ошого барсын дейм да. Себебинде баягы байлык, бийлик колдун кири. Байлык менен бийлик бир күнү өчөт, бир күнү кетет дегендей. Анан кийин жүрөктөгү баягы сүйүү, мындай эгерде ошол сүйүүнү жакшы сактап калса, мындай сүйгөн адамыңа турмушка чыкканың жакшы болот дейм да. Себебинде баягы ошол киши менен өмүр бою жашайсың, өмүр бою ошо жакшы күндөрүңдү дагы, жаман күндөрүңдү дагы ошол адам менен өткөрөсүң. Анан кийин мен ошо кызымдын тандоосуна коймокмун. Анан жашоодо жаңылуулар болбой койбойт, жаңылат. Толкунбек мисалы үчүн жакшы каарман, жакшы бала. Бирок ал жаңылды. Андай жаңылыштык эми арда адамдын башына келбей эле койсун. Бирок баягы жолдон кичине адашты, бирок сүйүүсү жайна болуп атпайбы аны делечи. Анан кийин турмушта андай сыноолор көп эле болот болуш керек деп ойлойм да. Анан кийин баягы туура жол тандап, туура нукка бурса, жолун туура жакка кетсе, ар бир адам өзүнүн бактысын таап алат деп ойлойм да. Анан ар нерсеге чыдамкайлык керек жашоодо. Мисалы үчүн бизде деле ошондой бир жокчулук болот, нанга жетпей калган күндөр да болгон, жолго тыйын таппай калган күндөрүбүз деле болгон да. Ошондо деле сен тыйын таппайсың, мынакей анан биздин жашообуз мондай болуп кетти деп эле мындай аял негизи көп нерсе мындай зависит этет да. Анан аял нерсе чыдамкай болсо, чыдап ошол үй бүлөнү кармап алып кетет деп ойлойм да. Анан кийин көп нерсе аялдан. Анан эркек кишини деле мисалы үчүн ошону мактап, жакшы жакка бурса болот. Эркек адамды мындай кандай десем, мындай жибитсе болот да. Ошо аял мисалы үчүн жакшы жылуу мамилебиз менен жибит алабыз, жылуу сөзүбүз менен жибит алабыз, мактообуз менен жибит алабыз да. Анан кийин биз чыдамкай болсок, ошону көтөрсөк, ошо жашоо жакшы жагына кетет болуш керек деп ойлойм. Анан чыдабаста, чын айтканда, ажырашуулар ошо эмнеден, уруш эмнеден келип чыкты, атаң башынан келип чыкты боло, ошо жокчулуктан, түшүнбөстүктөн келип чыгат, бири-бирин кызганычтан келип чыгат. Анан кийин ошонун баарын туура ойлоп, туура экөө мындай бир туура бир чечимге келип чечип алса болот да. Ар бир мындай бир келишпестиктерди туура түшүнүп нукка түшүрүп алса болот деп ойлойм. Кызыңызды жанагы бийге, бий топту жетектейт дедиңиз, алгач бийге барат дегенде ага экөөңүздөр ал кандай кабыл алдыңыздар, пикирлериңиздер кандай болду?
негизи Азат каршы болгон аябай бийге барат дегенде. Негизи 5 жаштан баштап эле биз бийге бергенбиз. Анан кийин орто жолдо баягы тиги жалкоолонуп, барбай калып жүргөн күчө шаттыкка барып жүргөндө анан кийин анан баягы Will Be деп эрмектин группасы ачылбады. Анан эң жакшы группа да бул. Анан кийин ошого кызыгып, кызым барам деп калды. Анан кийин десе Азат бийлебейсиң деп эле такыр эле туруп алды. Анан мен бала кезимде мен да ошондой абалга туш болгом да, себеби мен да бийди жакшы көрчүмүн. Анан кийин бий ансамблине барып жүрчүмүн. Анан апам мени жибербей койчу. Анан жибербей коюп, мен болсо урданып качып кетчүмүн. Анан болбой эле баягы жүрөгүм сахнада да, анан кийин качып кетчүмүн дагы. Анан кийин келатканда апам мени токмоктоп койчу да, сабап койчу. Анан кийин кайсы маалда мен токмок жейин деп ошо концерт бүткөндөн кийин үйгө келгенде заарканып келчүмүн да, коркуп келчүмүн. Анан апамдын мындай настроениясы жакшы болуп, тил укпай калсам, деп бир аз Кудайга миң мерте ыраазычылыгымды айтып сүйүнүп калчумун. Анан кийин тил уксам экинчи концертке жибербей койду. Ушундай да. Анан кийин жибербей койгон күнү ушунча качып кетип, ошентип баягы заарканып монтип келчүмүн да. Анан кийин мен ошол бала кезимди өзүмдү койдум кызымдын ордуна. Анан кийин айттым, Азат дедим, мен ушинтип качып барып, анан ушинтип келчүмүн деп ушул азыркы состояниямды айтып түшүндүрүп, анан кийин десем жок, анан бул баары бир деле жибербеген күнү качып кетет, качып барат. Анан кийин андан көрө ушу баланын жүрөгүнө мындай бир оорутпай эле, ушу тиги травмировать этпей эле, жөн эле мындай ээн эркин барып эле, мындай жакшынакай эле барып келсинчи десем, такыр болбой койду да. Анан кийин айттым, сен деле өзүң деле чыгармачыл адамсың го, сен деле бир күнү клавишаңды бербей койсун, бир жума сени такыр ойнотпой койсун, музыкадан алыстатып салсын, анан кийин кандай болосуң дедим. Ошону өзүң мындай өткөрүп көрчү дедим. Сен ойнобосоң тура албайсың, музыканы укпасаң тура албайсың. Анан кийин бул да бийлебесе тура албай калган. Андан көрөк бергин деп анан болбой атып, анан кийин тынчтык жол менен анан кийин чечтим бул вопросту. Анан ошондон баштап анан бийге бара баштады да. Анан кийин кеч калган күндөрү болчу, саат 1ге чейин, 2ге чейин тренировка кылып, концерттин алдында бийлеп калышчы. Азат өзү барып тосуп алып, ошол жерден машинасы менен алып келип, анан алып келчи да. Анан концертине барбай койчу. Жок, мен барбайм деп. Бир күнү болбой атып, анан кийин бас жүрүп атып, анан кийин алып бардым. Алып барсам, анан бирине тиги ага чейин да концерттер болгон да. Анан кийин ошо филармонияда чоң концерт бериштер. Тиги анан Берметти көрүп алып, анан Азат ыйлап, мындай көзү жашылданып, анан мынтип көзүн сүртүп ушинтип атты. Анан кийин көрдүңбү дедим, кызыңдын ийгилиги жакшы экен десем, анан кийин ооба деп. Анан кийин такыр бий дегенде мындай бир каршы болгон жок. Эже биздин окурмандардын 90% леди кейдж болгонубуздан кийин айымдар болгонуна байланыштуу бул суроо өтө маанилүү болуш керек. Биз билгени жаштыгыңызды ушуну боюнча сактап жүрөсүз. Сайрам Момунбаеванын жаштыгынын сыры эмнеде? Баягы кээ бирөө тамашалап, сиз качан карыйсыз деп ошентип калат, баягы эле көрүнгөн боюнча экен деп. Анан эми жаштыктын сыры деле эми аябай деле кам көрүп деле күзгүн маңдайында 5 саат отурбайм. Анан Кудай Таалам берген мүчө, Кудай Таалам берген өң түз болуш керек. Анан кээде баягы кичине баягы косметологиялык процедура алып коем. Анда санда андагы. Анан кийин жаштыктын сыры баягы негизи чыгармачыл адамдар өзүбүз бала кыял келет эмеспизби? Мен ошо бала кыялдык бир кыялдарым бар да. Анан бир жолу бир Азаттын айтканы бар. Кызым эркелеп келип калып атпайбы, биз тенчтар менен отурсак, анан ата, мама бирдеме деп бир нерсени айтып келип калды десе, анан досторубуз тамашалап атпайбы, анан кызым деги качан токтолот десе, аны ой, Сайра эндичекте, анын энеси Сайра эндиче токтоло элек деп тамашалап калды. Анан ошо мен бала кыялдык дагы ошол кыялдарымда кичине жаштыкты кармайбы деп ойлойм. Анан кийин дайыма баягы жакшы адамдардын чөйрөсүндө жүрөм. Айланамда баягы курчап турган адамдарымдын баары жакшы адамдар. Анан ошон үчүн дагы жакшы жаштык келип жүрөбү деп ойлойм. Анан баягы азыр психологдордун баары айтып калат го, баягы адамга мындай кандай эме кылсаң, мисалы үчүн
көрө албастык же болбосо бир мындай бир ошондой бир жаман иштериң болсо, жаман биякта бир нерселер ойноп турса адам карыйт деп дагы ошентип айтылып калат эмеспи, ооруйт депчи. Анан кийин мен чын айтканда бирөөгө көрө албастыгым да жок, бирөөнүн тескерисинче бирөөнүн мындай бир жакшы жактарын уксам, жакшы сыймыктарын же болбосо бир жетишкендиктерин уксам, сүйүнөм, өзүм алгандай сүйүнөм да. Анан кийин ошо менин мындай жүрөгүм ар бир адамга таза. Анан ошон үчүн дагы мүмкүн Кудай таалам жаштык берип атат болуш керек деп ойлойм. Анан баягы киного кайттыңыз кайраданчы. Анан сахнадан качан көрөбүз? Кайрадан ырдап чыгуу деген. Ырдап чыгуу боюнча ушу мен кол өнөрчүлүккө аябай кирип кеттим да. Анан кийин кол өнөрчүлүк дагы бир өзүнчө бир мындай бир ымыркай баланы баккандай да. Ошондон биртке алыстасаң эле тиги жумушуң калып калат, ошо отурат. Анан кийин заказдарым ошо көбүрөөк болуп калгандыктан дагы баягы кардардын суроо талабын баягы убагында аткарып бериш керек, менин милдетим ошол болуп дагы анан кийин чыга албай калып атам да. Анан чынын айтканда баягы мурда баягы кыңылдап, ырдап жүрчүмүн да. Анан кийин азыр байкасам ошо кыңылдап ырдаганым деле жок болуп баратты да. Ошо кол өнөрчүлүккө эле баягы кирип кетирмин мен, баягы быт деп коет го. Анан азыр болсо ошо Азат мени чакырып калчу. Анан кийин ошол учурда дагы баланча күндө баланча саатка келип кал десе дагы ошо иштер менен алек болуп атып, анан кийин өзүмө акыркы минуталарда көйнөк тигилет. Акыркы минуталарда баягы кескилеп отуруп анан моуну кыздарга бере салып, анан кийин акыркы минутада боенуп эле анан кийин барып калам. Же болбосо акыркы минуталарда күндөрдө бир записим жазылат. Ошондой учурлар болуп, анан кийин бирок ошентсе дагы мен КТРга телевидениеге чыгып калчумун да. Анан кийин ошо Азат каза болгондон кийин мен чын айтканда көп нерсе мен үчүн жабылды. Керек болсо баягы өзүм мындай чогулган көпчүлүк жерге дагы мындай баргым келбей жүрдү да. Көп учурда мен ошо үйдөн чыкпай эле ошо өзүмдү бир мындай камап койдум да. Анан азыр дагы ошол нерседен чыга албай аткан дагы нерсем болуш керек да. Анан кийин ошондон чыгайын деп азыр дагы мындай Кудай буйрса мындай чыгам. Буйрса. Ошо быйылкы жылы мындай бир концерт берсемби деген ойлор бар, бирок ошентсе дагы мындай жүрөгүмдө бир коркунуч бар да. Ошо кантип берем, ошол концертти мен бере аламбы, көтөрүп кете аламбы деген. Ошо. Эң сонун буйрса сизден дагы көптөгөн кинолорду, жаңы чыгармаларды күтөбүз, агайдын чыгармаларын жаңыртып чыгасыз деген толук ишенимдебиз. Анда эмесе бизге берилген убакыт соңуна келип калды.